алдыгы майдан берсеңиз да. Ичине арзандап калган го. 30 жылдан бери соода сатык менен тиричилик кылган Айгүл Жумаканованын айтымында өсүмдүк майынын баасы январдан бери 3-4 сомго арзандаганы менен сапатына жараша жакшы өндүрүштөн чыккан майлар кымбат эле. Ошондой эле жыл башынан тарта чайдын баасы 2 сомго кымбаттап, күрүчтүн наркы 5 сомдон 13 сомго чейин өстү. Ал ортодо эт, жумуртка да кымбаттады. Сатуучу дүңүнөн алган ар бир товардын үстүнө 5-10 сом кошуп сатса да, эл үчүн кыйын эле дейт. Бул майлардын эми арзандаган арзандады. Кымбаты кымбат эле. Арзаны 180, 170, 160ка чейин бар. Кымбат болсо 195 литр. Анан чоң 5 литрлик майлар бар. Алардын баары өндүрүшүнө жараша 650дөн 600дөн 850ге чейин бар. Мындай кымбатчылык бир эле нарында же Кыргызстанда байкалган жок. Буга дүйнөдөгү каатчылык себеп экени маалым. Себеби импортко көз каранды Кыргызстан тамак аш продуктуларынын 70%га жакынын сырттан ташып келет. Ошентсе да базардагы ар бир кардар капчыгына жараша керектөөсүн сатып алууда. Азыркы баа чындыгында эле кымбат эле. Эч кандай арзандаган жок. Былтыркыга караганда быйыл аябай эле кымбаттап кетти. Март-апрель айлары үзүмчүлүк убак болгондуктан азыр жашылча жемиштин баасы да кымбат. Сатуучулардын айтымында алмадан башкасынын баары сырттан импортталат. Ал эми жыл башында элди дүрбөлөңгө салган пияздын баасы акырындан баштапкы калыбына келе баштады. Пияздын баасы түштү, калган продуктулар түшкөн жок. Огурцы да аябай кымбаттап кеткен, ал кичине түштү, башкасы түшө элек. 70ке чейин чыгып кеткен баасы. Азыр 50 сом болуп калды. Кымбат экен деп ачка отура бермек белек. Эл көргөнүн көрөбүз да деген тургундардын базар баасына болгон пикирин да угуп көрдүк. Айлык деле мисалы илгеркидей бир орунда турган жок. Айлык көтөрүлгөнгө жараша баа да көтөрүлүп атат, элдин жашоосу көтөрүлүп атат. Мен туура эле нерсе болуш керек деп ойлойм. Бул туура эле кубулуш. Жер жемишиң болобу, кийим кечең болобу, болгон товардын баарын эле үстүнө кошулуп атпайбы? Бул эми болгон дүйнөдөгү айлануу системасы да. Экономиканын, же болбосо жанагындай аламаттардын жетиптирөө жанагындай согуш болуп атат. Украина ошонун баары тазир этип атпайбы ушул? Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Нарын облустук бөлүм башчысы бензин жана дизель майынын баасы да салыштырмалуу арзандаганын жана социалдык маанидеги азык-түлүктөрдүн наркы көзөмөлдүү экенин билдирди. 1 сомдун тегерегинде гана баалары түштү былтыркыга караганда. Бул деген бензиндер деген бул биздин баалар негизинен билесиздер 80-90% бул Россиядан дизель, топливо, бензиндер, күзүүчү майлар ошо Россиядан алып келинет да. Эң арзан баада Матизеревден дизелди кое берет деген маалымат болуп атат. Февралдын башынан бери өлкөдө АИ 95 жана АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы 2 сом 21 тыйынга жана 2 сом 31 тыйынга арзандады. Ал эми жыл башынан тарта наркы 5 сом 57 тыйын жана 6 сом 99 тыйынга чейин түшкөн. Өткөн айда АИ 80 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы 3 сом 72 тыйынга, жыл башынан бери 7 сомго арзандаган. Дизель майы февраль айында 16 тыйынга, январь айынан бери 70 тыйынга арзандады. Азыркы тапта Нарын шаарында АИ 92 бензини 52 сом 50 тыйын болсо, АИ 95 58 сом 50 тыйындан. Ал эми дизель майы 73 сом 80 тыйындан сатылууда. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.